Урматтуу мекендештер, өткөн жылы дал ушул көктөм майрамын өрүкзарлуу Баткенде белгилеп, мекенчеги башталган бул өрөөндүн өсүп өнүгүшүнө тилектерибизди айткан элек. Чек ара көйгөйлөрүнө байланыштуу Баткен облусунун калыбына келтирүү жана баткендиктердин коопсуздугун камсыздоону улуттук эң башкы маселелердин бири катары белгилейбиз. Бүгүнкү күндө чек ара аймагындагы элибиздин социалдык көйгөйлөрүн чекесинен чечип келе жатабыз. Баткен өнүксө, мамлекет өнүгөт деп Баткенде айтылган тилектерде кийинки муундарга чек арасы толук такталган, тынчтыкта жана бейпилдикте жашаган жаңы Кыргызстанды өткөрүп беребиз деп сөз бергенбиз. Биз бул ишти сөзсүз аягына чыгабыз. Урматтуу агайын туугандар, биз баарыбыз жаратылыштын жанданышы менен алдыбызга жаңы максаттарды коебуз. Жыл соңуна чейин бир катар иш-чараларды мерчемдейбиз. Алардын аткарылышын жараткандан суранабыз. Бул берекелүү майрам күнү ата-бабаларыбыз соко менен бороз салып, үрөн сээп, жылыбыз жакшылыктардын, токчулуктун, молчулуктун, тынчтыктын жылы болушун жараткандан тилеп келишкен. Дегеле Норуз майрамы илгери үмүт, айкын максат, талбаган эмгек жана бекем ынтымактын ажырагыс биримдигин айкалыштырып тургандай. Улустун улуу күнүндө биз дагы ата-баба жолун улап, кыштын камын жазда көр демекчи, жаз жарыш маалында кайсы тармакта иштебейли, жапа тырмак, талбай мээнет кылууга чакырат элем.